Ар бир нерсенин өзүнүн акыйкаты болот. Ар бир нерсенин негизги бир түпкү кармап турган нерсеси болот. Мисалы адамдын адам кылып, инсан кылып турган нерсе ушул акыл болот. Биз айбандардан айырмабыз бир гана акылыбызда. Башка эч бир айырмабыз жок айбандан башка. Айбандан башка айырмабыз, айбандан айырмалап турган нерсе биз акылыбыз менен айырмаланып турабыз. Акылны иштетпеген инсандарды Алла Таала улайка кал ан'ам балхум адал дейт. Алар айбан сыяктуу, балки айбандан да аныгыл дейт. Акылың туруп, Кудайга иман келтирбесең, пайгамбарды сүйбөсөң, кыяматка иман келтирбесең, анда сен жөн эле жеп, ичип, кийип, көбөйүп, урпактап, урук тукумуң менен көбөйүп жүрсөң, ал нерсени Алла Таала айбан сыяктуу дейт. Айбандардан ошол нерсени жасайт дейт. Балким айбандан дагы анда инсандар ылдый дейт. Ошон үчүн инсандын акыйкаты, инсанды инсан кылып турган нерсе, шарияттагы инсанга түшкөндүгүнүн себеби ошол инсанга Кудай Таала акыл бергендиги үчүн түшүп атат. Инсандан акылды алып койсо болду, жөн эле бир айбан, инсандын сүрөтүндө болгон бир айбан болуп калабыз.